Саламатсыңарбы мени кымбаттуу өнөктөштөрүм. Бүгүн аба ырайы сонун. Күн жаркырап тийип, өзүнүн жылуулук нурларын бизге чачып турат. Биз дагы өзүбүздүн жылмаюубузду айланабыздагы адамдарга тартуулап, сабагыбызды баштасак. Музыка сабагы. Кымбаттуу окуучум, бул жылы да музыка биздин жашообузду дайыма коштоп жүрөт. Силер быйыл кыргыз эл музыкасы менен кеңири таанышасыңар. Анда кыргыз элдик музыкасынын ырчылык өнөрү, аспаптык аткаруучулары жана кыргыз эл аспаптарынын түрлөрү жана ошону менен бирге профессионалдык музыка багытында терең маалымат аласыңар. Атактуу манасчылар, төкмө акындар, ырчылар, комузчу, кылкыякчы, чоорчу, темир ооз комузчулардын ошону менен бирге композиторлордун чыгармачылыгы менен таанышып, жомокторду, дастандарды, уламыштарды окуп, ырларды өздөштүрөсүңөр, кызыктуу сүрөттөрдү көрө аласыңар. Бул китептен силер жеке эле өз элиңердикин эмес, коңшу жана дүйнө элдеринин музыкасына да саякатка чыгасыңар. Китеп силердин жан дүйнөңөрдү тазартып, ой жүгүртүүңөрдү өнүктүрүү менен келечек ой максатыңарга жетүү зор көмөк болот деп ойлоймун. Эмесе, кымбаттуу окуучуларым, музыкалык саякатыңарга ак жол. Биздин биринчи сабагыбыз 1-сентябрь билим күнү. Сабагыбыздын максаты 1-сентябрь билим күнү жөнүндө маек куруу жана окуучуларга өзүнүн ой толгоолорун айтып бере алышына багыт берүү. Балдар, жайкы салууну жакшы өткөрүп алдыңарбы? Быйылкы окуу жылуна күч топтоп, жаңы окуу жылуна аттандык. 1-сентябрь билим күнү. Билим күнү бул билим майрамы. Билиги күчтүү бирди чыгат, билими күчтүү миңди чыгат деп илгертен ата-бабаларыбыз айткандай, билим алган адам акылдуу, өз элинин керегине жараган, мекенини коргой алган, эли сыймыктанган инсандардан болот. Биз силер менен бүгүнкү сабакта композитор Мукаш Абдраевдин «Мектебим» аттуу ырын үйрөнөбүз. Мектебим сөзү Токтосун Тыныбековдуку, музыкасы Мукаш Абдраевдики. Жаш денемди чыңалтып, болоттой бекширилткен, билим кени мектебим, ал бештеген энемсен. Билим кени мектебим, ал бештеген энемсен. Айланаңдан кетпеймин, ар убакта эстеймин, таалим берип өстүргөн билим кени мектебим. Күндө ачып барагын китебиме карадым, акыл сезим өркүндөп, алга кетип барамын. Бул мектеп жөнүндө ыр болду, балдар. Ар бирибиздин окуп жаткан мектебибиз болот, 1-класста 1-мектеп босогосун аттайбыз. Ошол күндөн тартып 11 жыл бою ошол мектепте билим алып, тарбия алып чоңоебуз. Үйгө тапшырма, балдар. Мектебим ырыны жаттайбыз жана төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Ырдын музыкасын ким жазат? Ырдын сөзүн ким жазат? Ушул суроолорго жооп беребиз.